Жогорку сотунун аппаратынын кадрлар жана мамлекеттик жарандык кызматы бөлүмү бүгүнкү күндө 5 кызматкерден турат. Бул бөлүм башчысы, 2 улук референт жана 2 референттен. Бул бөлүмдүн негизги кызматтык ишмердүүлүгү болуп, жогорку соттун төрагасынын жана ошондой эле аппарат жетекчисинин негизги ишмердүүлүктөрү боюнча буйруктардын долбоорлорун даярдоо жана ошондой эле төраганын аппарат жетекчисинин иш сапарлары жөнүндө жана эмгек өргүлөрү боюнча буйруктун долбоорлорун даярдоо жана ошондой эле өздүк курамдары боюнча буйруктун долбоорлорун даярдап, тийиштүү түрдө кол коюлгандан кийин ошол буйруктардын аткарылуусун камсыздайбыз. Андан сырткары мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын негизинде биздин бөлүм ар бир квартал сайын аппараттын мамлекеттик кызматчыларынын ишин баалоону жүргүзөт жана ошондой эле комиссиянын отурумун камсыздап, ошонун негизинде комиссиянын чыгарган чечиминин негизинде кезектеги бериле турган атайын класстык чендерди уюштуруу боюнча дагы иштерди жүргүзөбүз. Класстык чендерди ыйгаруу боюнча комиссиянын отурумдарын уюштурабыз. Биздин бөлүмдүн негизги ишмердүүлүгү болуп, бул баардык аппарат кызматкерлерин эмгек стажын эсептеп, контролго алып жана ошондой эле эмгек стажы боюнча үстөк акы, эмгек акысына төлөө жүргүзүлүп турат. Ошону эсептеп чыгарып, комиссиянын кароосуна беребиз. Комиссиянын чыгарылган чечими аркылуу алардын дагы эмгек акыларына кошумча төлөөлөрдү жүргүзүүнү камсыздайбыз. Андан сырткары азыркы күндөгү эң орчундуу жана негизги маселе болуп турган бул баардык мамлекеттик органдарда санариптештирүү жүргүзүлүп жатат. Биздин бөлүмдө дагы бул иш азыр негизинен аяктап калдык десек болот. Баардык кадрдык кызматкерлердин өздүк иштери жана ошондой эле кадр кызматына тийиштүү болгон баардык иш кагаздары азыр жанагы электрондук документ алмаштырууга өттү. Эми жакындан баштап буюрса ошол ишти толугу менен ишке ашырып иштеп кете алабыз деп биз өзүбүзгө даяр турабыз. Мурун баардык фактылар же болбосо кандайдыр бир информация, маалымат керек боло турган болсо, биз кагаз түзүндө сакталып, ар бирөөнү көтөрүш керек болот да. Ошол эле архивде барып, өзүнчө көтөрүп, өзүбүздө сакталган кагаздарды өзүнчө көтөрүп, мындай убакытты талап кылат эле да. Эми азыркы ошол электрондук иш жүргүзүүгө өткөндө, ошондой эле маалыматтарды издөө боюнча бул өтө жеңилдик алып келет экен. Ошол жагы бизге аябай жакшы болуп атат да. Эгерде толук кандуу иш алып барсак, бул бизге өтө жеңил болот. Жана ошондой эле баардык маалыматтар толук сакталат. Быйылкы жылы болсо Кыргыз Республикасынын сот түзүмүнүн 95 жылдык мааракеси белгиленген турат. Ошол себепке байланыштуу баардык кесиптештеримди, сот тутумуна эмгеги сиңген баардык ардагерлерди куттуктап кетмекчимин. Кесиптештериме ишине ийгилик каалайм. Көп игиликтер жарыла берсин демек.